Аймактар аралык таксилер текшерилди. Милициянын кайгылуу кызматы аймактар аралык такси айдоочуларына карата текшерүү иш-чараларын жүргүздү. Анын жүрүшүндө унаалардын техникалык абалы, ошондой эле айдоочулардын рейс алдында механик жана нарколог тарабынан кароодон өткөндүгү көзөмөлдөндү. Текшерүү учурунда айдоочуларга жүргүнчүлөрдү ташууда коопсуздук талаптарын так сактоо боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ошондой эле жүргүнчүлөргө да эскертүү берилди. Сапарга чыгаар алдында айдоочунун мыйзамдуу иштеп жаткандыгын тактоо зарыл. Кайгылуу кызмат башкармалыгы жол эрежелерин сактоо ар бир жаран үчүн маанилүү экенин белгилеп, бул коопсуздуктун негизги кепилдиги экенин эскертти. Трампка кол салуу аракети тууралуу жаңы видео жарыяланды. АКШнын президенти Дональд Трамп катышкан салтанаттуу кечеде болгон кол салуу аракетинин жаңы видеосу жарыяланды. Вашингтондун прокурору Жанин Перро социалдык тармакта бул окуя боюнча видеону бөлүштү. Анда шектүү Коул Аллен коопсуздук кызматкерине ок аткан учур көрсөтүлгөн. Ок тиген кызматкерди бронежилет сактап калган. Трамп жубайы жана башка расмий адамдар менен бирге аман-эсен эвакуацияланган. Видео бир нече күндө тартылган кадрларды камтыйт. Анда шектүү окуядан бир күн мурда мейманкананы кыдырып, абалды алдын ала текшерип жүргөнү көрүнөт. Кеченин жүрүшүндө ал коопсуздук көзөмөлүнөн өтүп, курал колдонууга аракет кылган. Коопсуздук кызматкерлери дароо жооп кайтарып, шектүүнү токтотушкан. Окуя учурунда бир нече ок атылган. Бир гана коопсуздук кызматкери жаракат алган. Башка адамдар жабыркаган эмес. Шектүү кармалып ооруканага жеткирилген. Сот аны тирүү аяктаганга чейин камакта калтырды. Ага өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы коркунучу бар. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Казак ишкери Турсен Гали Алагозов 50 кызматкерине батир белек кылды. Казакстандык ишкер Турсен Гали Алагозов Шымкенттеги сыра заводунун кызматкерлерине 50 батир белек кылды. Бул тууралуу анын жубайы Баян Алагозова социалдык тармактагы баракчасына жазды. Маалыматка ылайык, батирлер Шымкентский пивоваренный завод ишканасынын 50 жылдыгына карата берилген. Жаңы үй ээлери турак жайга муктаж болуп келген кызматкерлер. Ишкер бул кадамды өзгөчө мааниси бар экенин белгилеп, мурда өзү да оор мезгилдерди башынан өткөргөнүн айтты. Ал бизнестен кол жууп, айына 200 000 теңгеге жакын гана киреше менен жашаган учурларын эскерди. Анын айтымында азыркы белек кызматкерлерге болгон ыраазычылыктын жана колдоонун белгиси. Буга чейин да ал өз кызматкерлерине 100 батир белек кылган. Айып пулду убагында төлөбөгөн айдоочулардын унаалары айып короо жайына токтотулат. Милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгы айдоочуларды айып пулдарды өз убагында төлөөгө чакырды. Маалыматка ылайык, айып пулдар белгиленген мөөнөттө төлөбөгөн учурда транспорт каражаттары айып короо жайына киргизилет. Белгиленгендей, кол менен жазылган айып пулдарды 30 күнүн ичинде төлөгөн жарандарга 70% жеңилдик берилет. Ал эми өз убагында төлөбөгөн айып пулдар боюнча укук бузуулары жөнүндө кодекстин 38-беренесине ылайык чара көрүлөт. МККБ жарандарды жол эрежелерин жана мыйзам талаптарын так сактоого чакырды. Ошто Москвадан алынып келген эскерүү оту жандырылды. 6 май күнү Ош шаарына эл аралык эскертүү оту эстафетасынын алкагында Москвадагы белгисиз жоокердин көмбөсүнөн алынган төбөлүк оттун бөлүгү жеткирилди. Бул тууралуу шаардык медиадан билдиришти. Маалыматка ылайык, аны элдик фронттун өкүлдөрү, белгилүү дарыгер жана теле алып баруучу Андрей Продовец, ошондой эле медиа куратору Татьяна Светличная алып келишкен.
Андан соң Улуу Ата Мекендик согуштун курмандыктарына арналган мемориалдык комплексте түбөлүк отту жандыруу азем өттү. Ардагерлер кеңештин өкүлдөрү түбөлүк отту жандырып, жеңиштин 81 жылдыгы менен куттукташты. Иш-чаранын негизги максаты баатырларды эскерүү жана жаш муунга патриоттук тарбия берүү экени белгиленди.